Гүлнура Жумалиева. Алча гүлдөгөн түндө. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 11-бөлүм. Кыз жоголгон түн. Июлдун саратан кечи. Арыктан аккан суу шылдырттап, аны бойлоп тигилген теректер билинер билинбес соккон салкын желге жалбырактары дирилдеп, шыпырашкандай шуулдашат. Күн батаар алдындагы дарактардын мындай кечки ыргагын кайдан жайдан учуп келген каргалардын тобу бузду. Алар бой берген мырза теректердин кылда башына конуп алып каркылдап киришти. Жаан жайыт окшойт, деди Чотой ичинен. Эртеден бери эле тизесинде мындан 2 жыл мурда аттан жыгылгандан кийин бүткөн сыныгы ноюп ооруп жаткан. Жаан жаарда ошончу эмементип каргалар каркылдап жатат. Эртең бүрсүгүндөн жаан жайыт. Дал ушул маалда анын оюн шериги Усупбай бузду. Эмне кылабыз, Чоке? Ушинтип эле жер чукулап отура беребизби? Деди ал акырын шыбырап сүйлөп. Кое тур. Дагы бир аз көз байлансын. Чотой түйүлгөн муштумун жазбай, көзүн ирбебей, тикчиип, бет алдындагы бак шакка чөмүлгөн караколдун ооруканасынын короосун, анын айланасындагы карагандарды тиктегенин улантты. Кечко кирет, бирок аскерлерди кантебиз? Бу кыз талактар эмне мынча көбөйүп кетишкен? Атаңдын оозун урайын, Эгемберди кызылдардын атрети оорукананы кайтарып жатышканын бизге эмнеге айткан жок? Жап оозуңду, былжырай бербей. Чотойдун чындап эле шеригине ачуусу келди. Ал жанатан бери оорукананын короосуна кантип кирүүнүн айламалын ойлонуп жатты эле. Бул болсо болбогон сөздөрдү сүйлөп, оюн бузуп жатат. Эгембердин айтуусуна караганда, Боронзодон келген жаш дарыгер кыз оорукананын короосундагы желпейген үйлөрдүн биринде жашап атат. Нусукке Усупбай экөөнү бүгүн түндөн калбай өлсө тирилсе да кызды ала качып келүүнү катуу тапшырып жөнөттү. Бирок имараттын айланасын кызыл аскерлер кайтарып жатыптыр. Муну байкаган экөө алысыраак барып, арыктын жээгинде көлөкөлөгөн киши болуп, кызды кандай кылып уурдап чыгышты билбей отурушкан. Чотой шамдагай жана чечкиндүү эле. Мындан улам Нусукенин ишенимине кирип, анын оң колуна айланганына көп жыл болгон. Жигит бала чагында ичим деп ооруп жатып, жан таслим болгон кошунасынын өзү курдуу баласын эстеди. Ооруганына чыдай албай, бүктөлүп ордунан тура албай жаткан болчу. Мыйыгынан жымыйды. Ал азыр ичи чыдатпай ооруган киши болуп, оорукананын короосуна кирет. Усупбай болсо аны жетелеп алган болот. Кыштактагы карапайым кишилерге окшошуп, жука кендир чапан, баштарына шара тилик калпак кийишкени менен койун кончтору толо тапанча менен бычак эле. Күүгүм кирип, айлананы коюу караңгылык каптап баштаган маалда шойкоңдуу 2 караан ооруканага жакын келишти. Жайнагүл кезметин тапшырар алдында чакан оорукананын керебеттери коюлган бөлмөлөрүн кыдырып жүргөн. Жоодар жаткан бөлмөгө жакындаганда эмнегедир жүрөгү дикилдөп, бети албырып кетти. Акырын баш бакты, анын керебети дагы эле бош экен. Апей, бүгүн да келген жокпу? Биротоло кетип калганбы? Жаракаты айыгып бүтө электе эле жүрө берет экен да. Жумушу такыр бүтпөгөн жигит окшойт. Кыздын дароо маанайы чөктү. Ушул боюнча кетип калса, аны экинчи көрбөй калабы? Башын жерге салып, терең улутунуп алды да бөлмөдөн чыкты. 3 күндөн бери жоодар жок. Юрий Афанасьевичтен анын кайда кеткенин сурагандан тартынды. Ичинен эмнегедир ага ылым санап, жан тартып калгандай. Жигиттин дарыланып жатканына жарым айга жакындап калса да, бир күнү да тынч жата албай, иш деп кетип кала берип, жарытылып деле дарыланган жок окшойт. Бөлмөлөрдүн баарын карагандан кийин өзү убактылуу жашап жаткан чакан үйгө кайтмай болуп, абайлап басып тепкичке чыкты. Каалганын оозунда күзөттө турган 2 аскер күндөгүдөй эле өз ордундарында экен. Булар жоодарды ооруканага алып келишкен түнү эле пайда болушкан. Ошондон бери улам кезметтешип күзөткө турушууда. Алардын бул аракети Жайнагүлдүн кызыгуусун арттырды. Жоодар ошончолук эле маанилүү адамбы? Болгону ага тапшырманы аткаруу үчүн жүргөн жөнөкөй кызматкер экенин айтты. Аскерлер эле дейсиңби, атасы сагаалыда ушул оорукананын айланычыктап кетпей жүргөн эле. Бирок бүгүн дарактардын жанында көрүнгөн жок. Ага кетип жатам деп айткан да жок.
Болжолу аны кайра алып кете албастыгын көзү жеткен соң кызына бул жөнүндө айтпай дебей эле жайлоого кайтып кеткен окшойт. Түнкүсүн бул жерде досунукуна барып түнөп, эртең менен оорукананын коргоосунун жанындагы мырза теректерге атын байлап коюп, ысыкта түбүндө көлөкөлөп отурчу. Сакалдары саксайып өсүп, өзүнчө эле жүдөп кеткен байкуш атасы. Мейли, барсын. Сени алмайын кетпейм деп канча күндөрдөн бери жүрдү. Жайлоого кайтып баргысы келген жок. Нусукеге күйөөгө дагы барбайт. Кызык киши экен ушул атасы. Эмне ой бар экенин деле так айтпайт. Кептин кыскасы атасы аны быйыл турмушка узатууга белсенип калгандай. Нусуке болбосо дагы башкага. Ушуну сезип туйган Жайнагүл эмне кылаарын билбей калды. Калаага кетейин десе, атасынын тагдыры эмне болот деп ойлойт. Нусуке балким аны кайрадан келип опузалап кетсечи. Ал үчүн адамдын жаны түккө турбаган камкор адам экенин билет. Ошентип эки оттун ортосунда калып, жандал бастап жатып, бул жөнүндө жаңы эле таанышкан жоодарга кантип айтып салганын билбей калыптыр. Ошондойбу, деп кызыга тиктеди аны уккандан кийин жигит. Эми Нусукенин кезеги келген экен. Сен эч коркпо, Жайнаш. Биринчи жолу аны ушинтип атагандан кийин кыздын бети албырып кетти. Жигит дагы уялып кеткендей түрү бар, бирок анысын билгизбей сөз сулады. Нусукенин жакында колго түшүрөбүз. Болгону сен өзүңө сак бол. Юрий Афанасьевичтин жанынан чыкпай жүр. Макулбу? Деген эле ал. Жайнагүл анын айткандарына бекем ишенген. Ошентип коюп, мына эми 3 күндөн бери өзү жок. Баарынан кызыгы, жоодар ооруканадан кеткен 3 күндөн бери мына бул эки аскер мурдагыдай оорукананын кире беришин кайтарбай, кара көлөкөдөй аны ээрчип жүрүшөт. Бүгүн да алар анын артынан кошо басышты. Кыздын бала кездеги шоктугу кармап кетти. Эки аскер менен оюн кылууну чечти. Жайнагүл ушул оюн ишке ашырмакка кайра артка басты. Орус аскерлеринин бири аны суроолуу карады. Китебим калып калыптыр, деди Жайнагүл. Силер эмне эле менин артымдан ээрчип жатасыңар? Бизге командир Анохин ушундай тапшырма берген. Жаныңыздан карыш жылбашыбыз керек. А эмнеге, билсек болобу? Кыз чын дилден кызыкты. Аны айта албайм. Аскерлердин бири аны жаман көргөндөй орой жооп берип, терс бурулду. Ооруканага кайра кирип, узун коридордун түштүк жагында жайгашкан ашканага бет алды. Буга чейин ашканадагы терезени ачып түшүп кетсе болоорун болжоп койгон. Бактыга жараша ашканада буга чейин ар кимди урушуп жатып, тамак берчү карыган ашпозчу Марфа Матвеевна деген аял жок экен. Бирок казанда идиш аяк жууганга керектеле турган суу кайнап жатат. Аял жакын эле жерге кетсе керек. Терезелердин бирин ачты да короого секирип түштү. Шашып кеткендиктенби терезенин кашегин жаза басып алып, жыгылып, оң жак колу зыркырап ооруп, көзүнөн от жагылды. Бул оорукана бир кезде Караколдогу бай орус көпөстөрүнүн биринин үйү болуптур. Кеңеш өкмөт орногондон кийин анын өзүн Оренбургга сүргүнгө айдашып, ал эми үйүн мамлекеттин карамагына алышып, оорукана кылышыптыр. Жайнагүл азыр убактылуу жашап жаткан чакан жатакана бир кезде көпөстүн малайлары, ат баккычтары жашаган үй экен. Аскерлерден ушинтип из жашырып кеткенине ичинен кымылдап кубанып алган Жайнагүл көңүлүн көтөрүп, колу сыздап ооруганына карабай желди жылдам басып чакан үйгө жете келди. Каалган ача берген кезде башына кийиз калпак кийген бейтааныш эркек аны билектен шап кармап оозун баса калды. Жайнагүл кыйкырып жардам суроого үлгүрө албай көз алайды. Тигил эркектин жанындагы жолдошу кекиртегине мизи жалаңдаган бычакты такап, жаным аман калат десең, үнүңдү чыгарба, деп ызырына сүйлөдү. Андан соң экөөлөп кыздын оосуна чүпүрөк тыгып, тыпырата басып колун артка кайрап байлашты да башына таар капты кийгизип салышты. Жакшылап кара, бирөөлөр байкап калган жокпу? Деди алардын бири. Экинчиси терезенин жанына басып барды. Эч ким көрүнбөйт. Чыга берели. Сатып алдыны ооруканага суу ташкан араба менен кел дедиң беле? Ооба. Башына кап кийгизилген кызды көтөргөн экөөнүн караандары оорукананын калың дарагынан ары карай узап караңгыга сүңгүдү. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Жумалиева.
Алчак гүлдөгөн түндө. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 12 бөлүм. Сагалынын казынасынан сыры ачылды. Караколдун чыгарачыларынын штабы жайгашкан жепирейген жыгач үйдүн бүтүйгөн терезесинен ак балатнойдон чакан парда тартып коюшкан экен. Шишеси карайып кеткен чырактын саргыч жалыны үлбүрөп күйүп, аны эшиктен байкабай учуп кирип алган жетим көпөлөк айланып учуп жүрдү. Алысыраак учуп бара түшүп, бирок болбой эле кайра жарыкка учуп келе берди. Далбастап жол таппайт. Жоодардын ойлору да дал ушул жетим көпөлөктөй бир жерге токтобой жатты. Нусуки алардын амалына алданып жаккага түшүп келеби, келсе качан келет? Ал эми келбей калсачы? Буга чейин жыгач кутуларга салынган оор таштарды дегенде түндө Караколдо пристанга жеткиришти. Анан ал жерден кайра Фрунзеден курал жарак келди деп гарнизонго складка алып келишти. Бул жасап кеткен иштерден ишенимдүү 3-4 эле адам кабардар эле. Кокусалардын бири бул жасалма курал жарактар тууралуу Нусукеге айтып койсочу, кимге ишенсе болот? Жайнагүлдө ага кылбай ала качып кетишсечи, ошол бойдон аны жоготуп аламбы? Анын өмүрүн, тагдырын коркунучка дал өзү салып берип жаткан жокпу? Эгер Нусуке бул тузакка түшпөй, кимдир бирөө сырды ачып койсо, жоодарды аскердик трибунал күтүп турганын ал жакшы билчү. Мамлекеттик кампаны оончук кылган үчүн ал башы менен жооп бермек. Бирок банданы колго түшүрүү жана Жайнагүлдүн тагдыры үчүн ал бул кадамдарга барууга мажбур эле. Жоодар өзү жасап жаткан кооптуу иштердин баарын майда чүйдөсүнө чейин ойлонуп койдум десе да, эми аны ишке ашыра турган мезгил жакындаган сайын кандай болоорун так болжой албай калтаарып турду. Буга чейинки кырдаалдарда аны ички үнү эч качан алдаган эмес. Чанында кайра чылымын чегип Анохин отурду. Бүгүн алдыда боло турган беттештин майда чүйдөсүн талкуулашмак. Анткени чек ара зардалынын башчысы жоодар менен бир кепке токтолушкандан кийин Эгембердини таң эрте Көйкапка аттандырган. Анохин менен жоодар айт дегендердин баарын албурмалабай жеткирип барса, Нусуке ар кандай кадамдарга барышы мүмкүн. Баарына даяр болуу керек. Болжол менен эртең бүрсү күндөрдөн ал жигиттерин ээрчитип гарнизонго кол салышы ыктымал. Ошентсе да Анохин бүгүн аскерлердин сапка тизип даярдыгын текшерди. Непадам Нусуке келип калса, ага күтүүсүз чабуул жасап турган аскерлерди өзүнчө дайындады. Ошентип экөө ар кимиси өз ою менен алек болуп отурушкан эле. Ушул маалда өңү бозала болгон катардагы аскер Медведев кирип келди. Ал ооруканада кызды кайтарып жүргөн аскерлердин бири болчу. Жолдош командир, деди ал шашып чуркап келгендиктен сүйлөй албай күйүгүп. Дарыгер кызды уурдап кетишти. Каякта карап отурдуңар, деп жаалы бетинен чыгып кыйкырып жиберди ордунан тура калган жоодар. Ошол боюнча Жайнагүлдү көрбөй калчудай аптыккан ойлор көкүрөгүн жарып өткөндөй болду. Алар оозунуп кызды уурдап кетиштиби? Эми Жайнагүлдү жок, ушул жайда тагдыр ага кездештирген назик, ошол эле учурда күчтүү бир аял затты ушинтип жоготуп алабы? Качан уурдашты? Деп сурады аны менен кошо Анохин. Ошол маалда сырттан тарсылдап мылтыктын огу атылып, короодо байланып турган ит ажылдай үрүп, аттардын дөбөртүү жана кыйкырык сүрөөнү кылды. Сырттан дагы бир аскер шашып чуркап кирди. Жолдош командир, гарнизонго басмачылар кол салышты. Мылтык атылды. Жоодар жакын турган терезенин айнеги шалдырап күбүлүп түштү. Ок маңдайкы дубалга барып кадалды. Ойлонууга бир ирмем да убакыт калбай калган эле. Заматта бул калаа четиндеги чек ара гарнизону кым-куут түшүп атышуу башталды. Кечээ күнү Анохин жасалма жаңы курал жарактарды киргиздирген кампка өрттөнүп жатты. Айлананы коюу чаң менен атылган мылтыктын түтүнү каптап, ок дары жыттанып чыкты. Ач айкырык, куу сүрөөн болуп, аттардын кишенегени угулуп жатты. Кызыл аскерлер менен Нусукке баштаган топ бир чай кайнамдай убакыт атышты. Андан соң жигиттердин өмүрүн сактагысы келген Нусуке артка чегинүүгө тапшырма берди. Азырынча гарнизондогу аскерлер менен алышып, чайкашып күчү жеткидей эместигин түшүндү. Эң негизгиси көздөгөн максатына жетти. Курал жарак салынган кампаны өрттөп, дарыгер кызды ала качып бара жатат. Нусукеге азырынча андан артыктын дагы кереги жок болчу. Ал жаңы кыялдарды өзүнө түзө баштаган. Ага атасынын жарадар болушу себеп болгон эле. Эгер атасы аман калса, ал үчүн тирөөч болуп, акыр аягына чейин туруп бергенге, кызыл аскерлер менен кармашканга даяр.
Бирок жаман айтпай жакшы жок дегендей, Кокус атасынын көзү түсө, чакан жигиттердин ээрчитип Кытайга өтүп кетмек. Ары бери каттагандыктан чек аранын башчысын дагы жакшы тааныйт. Ага бир нече пул карматса, аны ээрчигендер менен Кытай тараптын чегине оңой эле өтүп кетет. Өткөндө Алимжан менен да алдыртан сүйлөштү, болочокто баш баане кылуусуна да даярдык көрүп жатат. Мына эми сагалынын сулуу кызы да анын колунда. Аны абдан сулуу кыз экен дешти көргөндөр. Бирок кызды алып келе жатышканын чотой жиберген чабандез айтып келери менен эле дароо эле гарнизонго кол салышкандыктан болочоктогу токолун көрө элек. Ушул ойлорун тымызын ичине баккан Нусуке караңгыны бет алып, кайра көй каптын тоолорун көздөй жүрүп кетти. Бирок кара басып артынан куугун түшүп калды. Кайра кайтарып ок чыгарышса да болбой, кызыл аскерлер өлөрманданып артынан кууп келе беришти. Из жашырбаса болбойт. Бир нече жигиттин арттан келе жаткан куугундун жолун тосууну буйрду. Өзү Жайнагүлдү алып изин жашырмакка, бир чети кызын алып кетип бара жатканын айтып коеюн деп, жолдон Кош төбө тарапка бурулду. Нусукенин оюнда Сагалы бир кездерде атактуу бай болсо да, азыр кеңешке кызмат кылып жүрөт. Анын мындай кубулма түлкүлүгү Нусукеге такыр жакчу эмес. Бул жолу кетип бара жатып, кызын анын колунда экенин көрсөтүп, басынтып өтүүнү ойлоду. Түн каракчысында жоон топ жигиттери менен Сагалынын боз үйүнө түштү. Бүгүн эле калаадан кайтып келген Сагалы ыраң өчүп, өз үйүнүн босогосунда отурду. Нусуке кызды алып келүүнү буйрду. Эки жигит аны туйлатып көтөрүп келишип, боз үйдүн капталына ташташты да башындагы капты чечишти. Кыздын колу байланып, оозуна чүпүрөк тыгылган. Улар бүбү бакырып ыйлап, экинчи энеси Айымкүл эмне дээрин билбей дел болуп, Сагалы менен Мырзалы баштарын шылкыйтып отуруп калышты. Аяш ата, күткөн жок белеңиз, деди Нусуке Сагалыны кекете сүйлөп. Жакшылап өз эркиңиз менен той кылып, узатпаган кызыңызды минтип, караңгыда кап кийгизип ала качып бара жатам. Ачык айтайын, шашылып баратам, калың бере албайм. Бирок берчи себебиңиз болсо берип калыңыз. Айланайындар, жалгыз бөпөмдү кое бергиле, деп жалбарып жиберди улар бүбү. Сагалы өңүлдөй ыйлаган аялын тыйып, жанатан бери шылкый отурган башын дармансыз көтөрүп, бирок кайраттуу сөз баштады. Нусуке баатыр, Аяш ата деп кебимди уга турганың чын болсо, экөөбүз эл жок ээн жерге чыгып кызымдын тагдырын чечирип алалы. Аңгыча кыздын колун бошотуп тур, апалары менен коштошуп алсын, деди. Нусуке бир саамга ойлоно калып, кыздын колун чечкиле деп жигиттерине буйрду. Өзү Сагалынын артынан ээрчип боз үйдөн чыкты. Эгемберди бүгүн Нусуке менен болчу. Эки тарап атышып жаткан кезде эмнегедир ал чек арачыларды эмес, Нусуке тарапты тандоону чечти. Ал Кытайга кетүүнү көздөп жаткан. Кызыл аскерлердин кылып жаткан иштеринен көңүлү үч көчкөн журттай калган эле. Эми минтип түн ичинде дагы жөн калбай, сыртка чыккан Нусуке менен Сагалынын артынан аңдып басты. Өзүн кээде көлөкөдөй сезип кетчү. Бүгүн да дал ошондой сезип, шыбыртын билгизбей экөөнүн артынан жөнөдү. Өз кулагы менен даана укту. Жакшылап кулак сал, Нусуке баатыр, деди боз үйдөн бир аз узай түшкөндөн кийин Сагалы. Кызымды таштап кет. Бирок акысына катып койгон казынам бар. Ошону алып кет. Андай алтын күмүшкө сен бул чөлкөмдөгү сулуу кыздардын чекесинен чертип туруп аласың. Кыз табылат, бирок ушул заманда акча табылбайт. Каяктагы казынаны айтып, мени алдамакчы болуп жатасыз, Аяш ата? Казынаны кайда катып жүрөсүз? Мыдырыңызды калтырбай колхозго өткөрдүңүз эле го. Нусукенин үнүндө күтүлбөгөн сунушка таң калуу да, кызыгуу да бар эле. Чоң таштын далдасына жашынып алардын сүйлөшкөн кебин тыңшап турган Эгембердин кулагы делдейди. Өмүрүндө мындай кызыктуу кабар уга эле. Чын эле Сагалынын каткан казынасы барбы? Көз алдында сандыкка салынган этектей орус акчалары менен алтын, күмүш тыйындар, бермет шурулар элестеп кетти. Укмуш-ай, деги ушул чынбы? Капырай Сагалы эмне эле жаман чапанын жонуна түшүрбөй колхозго болгон карасын берип кирип кетти десе, кеп биякта жаткан тура. Пай. Ушуларды ойлоп өпкөсү көп ичинен туйлап жиберген Эгемберди дем да тартпай калгансыды. Казынам бар,
деп ишенимдүү айтты сагалы. Каткан жериме ээрчит барып казып берейин. Дал ушул тушта жоодар баштаган топ сагалынын айылына жете келишкен болчу. Алга, душмандарга аяоо жок. Жоодардын ок жеген аюудай ачуу үнү түндү кесип өтүп, сүйлөшүп жаткан Нусуке менен сагалы каккан казыктай селее туруп калышты. Аттар дүпүрөп коюу караңгылыктан аскерлерди баштай келе жаткан жоодардын карааны көрүндү. Нусукенин жигиттери менен кайрадан атышуу башталды. Боозүгө шашып кайтып, Нусуке кызын кое бербей жабышыйлаган улар бөбөнү катуу түртүп жиберип, Жайнагүлдү жолкулдата чачтан ала сүйрөп сыртка чыкты. Кыз аны менен кармашууга аракет кылды. Ушул маалда Нусуке балка менен башка чапкандай эсеңкирип, буту колдоруна ээ боло албай, чалгы кыйган чөптөй жыгылып бара жатканын сезди. Бирөө жүрөк тушка оор таш менен чапкандай болгонсуду. Анан ичинен бир нерсе жарылып кеткенсиди. Чыдатпаган оору ушунчалык катуу болгондуктан деми кыстыгып жер көчтү. Көзү караңгылап аба жетпей аптыкты. Айтып бере алгыс, оору бүткүл тулкусуна тарап бара жатты. Нусукени көөдөй түн ичинде карабай, жоодар дал жүрөк тушка мээлеп туруп аткан эле. Анын кулап түшкөнүн көргөндөн кийин кызга ашыга чуркап келди. Сен жакшысыңбы, Жайнагүл? Деп аптыга кыздын колунан алып. Кыз да аны гана күтүп жаткандай мойнуна бекем кучактап, шолоктоп ыйлап жиберди. Нусукенин жигиттеринин бири калбай колго түштү. Баягы тыңчы Эгемберди Нусукенин набыт болгонун көргөндөн кийин эми кайра чек арачылар тарапка өтүүнү чечти. Командир, аман эсенсизби? Деп кыйкырып жетип келди да, жоодар кызды боз үйгө ээрчитип кирип бара жатканда, сизге айтар өзгөчө кабарым бар. Жоодар аны карап, жашыруун бир нерсе айтчудай болуп жатканын дароо түшүндү. Кызды боз үйгө киргизип, аны сагалынын үй бүлөсүнүн колуна тапшыргандан кийин Эгембердин ээрчип басты. Жанаракта сагалы менен Нусуке сүйлөшкөн чоң таштын жанында эми жоодар менен Эгемберди турду. Командир, сизге айтар бир кебим бар, деди энтиккен Эгемберди. Эмне кеп? Сагалынын өкмөттөн жашырып койгон казынасы бар экен. Алтын, күмүш жана акчалар. Кайдан билдиң? Өзү жаңы гана Нусукеге айтты. Эгембердин ою боюнча, жоодар сагалынын бул казынасы тууралуу уккандан кийин анын пайдалуу адам экенин түшүнүп, Нусукени ээрчип бара жаткан саткындыгын кечиреби деп ойлоду. Анын башка аргасы дагы калбай калган эле. Анан калса сагалыны кармашса, ага сыйлык да берилиши мүмкүн. Бул калаадан келген чоң кызматкерлердин көңүлүн тапса, балким аны да кызматка алышабы, ким билет. Санаасында ушинтип ойлогон Эгемберди аны тооруп келген коркунучту өзү бул ирет байкабай калды. Ошондойбу? Деди жоодар. Анан бир саамга тымырайып учпай калды. Ортодогу тыныгууга чыдабай, мага ишенбей жатабы дегенсип Эгемберди жан талаша сүйлөп жиберди. Дал ошондой, жолдош командир, өз кулагым менен даана уктум. Бул тууралуу сенден башка киши билеби? Жок, мен гана уктум. Жакшы кабар экен, азаматсың. Сен мыкты иштейт окшойсуң. Жоодар аны мактап койду. Рахмат, жолдош командир. Баса, деди жигит. Бул айланада суу барбы? Менин бети колум аябай эле кир болуп кетти, жууну алайын. Жигиттин күтүлбөгөн мындай суроосун аткарууга жаңы гана мактоо угуп, эреркеп кеткен Эгемберди жан дили менен макул болду. Суу аккан сай мына бул жакта, мени ээрчип бери бассаңыз. Ал алдыга түшүп жоодарды ээрчите жөнөдү. Айсыз караңгы түн болчу. Абайлай басыңыз, жолдош командир, деди тыңчы ага жагынып. Бул жерде соордун ийиндери көп, бутуңуз кирип кетпесин. Жоодар унчукпады. Ал эмне тынчып калды деп ойлогон тыңчы ошол маалда аркасына бурулду. Тапанчынын үңүрөйгөн оозу анын дал чекесине кадалып туруптур. Эгемберди акыркы ирет оозун ачканга үлгүргөн да жок. Күңүрт угулган тапанчынын добушу түндү жарып өтүп, анан тынчып калды. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.